بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugünkü temamız mekendin tınçlığı. Beypil jaşoo, tınç bardar turmuş yönünde. Tınçlık dese kim kanday düşünet? Har kim özünün dengeline jaraşa aytıp bere alışı mümkün, kabul alışı mümkün, düşündürüp berişi mümkün. Özü bardık nersede Kur'an menen hadiske gayrılsak ömürübüzde ukpagan nerselerdi uğabız, bilim göröngöbüzdü ululatıp tolturabız. Misal mana azыр men aytқан сөздө көпчүлүгүбүз бейкапар жашайбыз. Айта турган сөздө угуп туруң. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ар айдын башында жаңырган, асмандагы жаңырган айды көргөндө дуа кылчу. Ошол пайгамбарыбыздын ошол кылган дуасындагы сөзгө жакшылап көңүл бурсаңыз, тынчтык деген чоң неама, рызкы, байлыктын эбегейсиз чоң керек экенине дагы бир жолу ынанасыз. Карап туруң. Kana nabiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem إذا دخل شهر جديد ورأى هلاله Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asmanдағы айдын жаңырғанын көрүшү менен ичке болуп жаңырып калат го, баягы кирпиктей болуп, бир тал чачтай болуп, ичке болуп жаңырган айды көрүшү менен саалаллаха ан яжалаху шахра амнин ва аман. Биринчи эле сураганы Аллахым ушул жаңырган айды бизге тынчтык, бейпил, оору сыркоодон алыс ай кыл деп дуа кылып баштайт эле. Карагыла, сөздү карагыла. Эми дуасын караң. Эмне деп дуа кылат? Аллахумма ахиллаху алайна бил амни вал иман. Аллахым, мунул жаңырган айды бизге тынчтык, анан ыйман, ырашкердиктин айы кыл дейт эле. Аллаху акбар. Кара. Тынчтыктын, ыймандуулуктун айы кыл. Вассалама вал ислам, ден соолуктун, ислам менен жашоонун айы кыл. Ваттауфиқ лима тухиббу ва тарда. Аллахым өзүң жакшы көргөн, өзүң ыраазы болгон нерседе ийгиликке жетүү айы кыл дейт эле. Карабайсызбы? Жаңырган айды көргөндө кылган дуасы Аллахым тынчтыктын, ыймандуулуктун, ырашкердиктин айы кыл, ден соолук менен исламдын айы кыл, өзүң жакшы көрүп ыраазы болгон нерсеге жетүүнүн айы кыл деп сураган нерсесин кара. Субханалла. Көрсө биз эмес, башка өлкөдө өлкөсү бүлүндүрүлүп, жарылып, сындырылып, талкаланган өлкөнүн жарандары тынчтык деген сөздүн, тынчтык деген рызкынын, байлыктын кадырына жетип отурушат азыр. Биз көп атабыз. Угуп туруң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи жасади, индаху куту яуми, факааннама хизат лаху ад-дунья." Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты. Араңардан кимдир бирөө өз ак өргөсүндө, үйүндө кырсыктан тышкары дүрбөлөң болбой, жарылбай, сүрүлбөй, атылбай, өзүнүн үйүндө тынч эле таң аттырса, оорубай, ден соолугу чың болуп, таң атканда дасторконунда же супарасында өзү бала чакасынын кара курсагына жете турган бир күндүк тамагы бар болсо, демек дүниөнү бул кадимгидей жылоолоп жүгөндөп алыптыр. Мындан өткөн байтабыл байт деп атат.
Biz en bay insanбыз, өлкөбүз тынч, Кудайга шүгүр. Өзүнүн өлкөсүн таштай качып, башка өлкөдө баш байнек алып жүргөндөрдөн тынчтык жөнүндө сүйлөп бербейсиңби десең, алар сүйлөй албайт алар. Алар ыйлап берет силерге. Сүйлөй албайт. Алар ыйлап бериши мүмкүн. Анын ар бир көз жашынан том китептер жазылышы ыктымал. Мынеке тынчтыктын кадыры. Тынчтык деген байлык, ал рызкы, ал неама. Кайсыл нерседе эгерде Аллах Таала жана пайгамбарыбыз неама деп баштай турган болсо, ал нерсе өтүп кеткенден кийин кайра ордуна келгенде да мурдагыдай окшошпой турган нерсени айтат, неама деп. Аллах өз аятында Estağfurullah billah. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah sizlerge beypil, tınç, jaybarakat yaşagan өлкөнү жана өлкөнүн жарандарын sizlerge misal katары мынтип түшүндүрөт. Элестетиңиздер, мындан бир жума мурда өлкө тынч беле? Тынч эле. Аянттан ары бери өткөн чууруп, ары бери жүргөн машиналар, ар кандай жүргөн адамдар, жаңы үйлөнгөндөр, баш кошкондор, небересин жетелеп алгандар, кечелер, тойлор, жолугушуулар, айылдан келген ата-энесин батын албай ушул жерге сүрөткө түшө калалычы дегендер элестете албай атасыздар. Мына Аллах Таала өзү айтып атат. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah sizlerge beypil, tınç, jaybarакат жашаган өлкөнү жана анын жарандарын misal катары моминтип түшүндүрөт. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Аларга Аллах Тааланын рызкысы чар тараптан, алар кааласа деле, каалабаса деле, суранса суранбаса деле, эмгек кылса кылбаса деле, Аллах аларга рызкыны мол кылып берип аткан. Мисалы мынеке, биз сурандыкпы? Кара, намазыңарда сурандыңарбы? Суран элекпиз але. Аллахым, ким суранды айткылачы? Нарын дарыяны. Аллахым, солута көрбө. Сен солутсаң, кесибиз солуп калат деп кимиңер сурандыңар? Суранбасак деле, Алла агызып атат го. Көлүбүз турат, канча жылаңачтар барып, кутуруп булга батса деле. Мөңгүбүз турат, кылымдар бою, алатоону жамынып. Суранса суранбасак деле Аллах Таала берип атат. Сурансак суранбасак деле, мына биз ар бир ай жаңырганда Аллахым тынчтыктын айыгыл деп сурандыкпы? Суранган жокпуз. Берип атпайбы тынчтыкты? فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. Эми угуп туруң жакшылап. Алар Аллахтын берген неаматына көп кетишти, кутуруп кетишти деп атат. Аллах өзү айтат. Алар менин берген неаматыма, тынчтык деген, ден соолук деген, бардарчылык, жайбаракат, бейпил деген неаматыма көп кутуруп кетишти. Көздөрүн май басты. Чектен чыгып кетти. فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Мына чектен чыккандыгы себептүү Аллах аларга ачарчылык менен коркунучтун кийимин, тон, сырткы кийим катары кийгизип койду. Ал ачарчылык деген ал курсактын эмес, жан дүйнөнүн ачкачылыгы. Жан дүйнөнүн, аң сезимдин, эс акылдын, ыймандын, адеп акылактын ачкачылык кийимин кийгизип койду. Аң сезим өзгөрбөй атат. Сырткы келбет өзгөргөн ал эч кандай бир жыйынтык бербейт. Аң сезим өзгөрсүнчү. Ак үйдө эмне күнөө кагылайын? Ак үйдүн ичиндеги компьютерларда, барактарда, эшиктерде, сүрөттерде эмне күнөө? Акмак болду кирип алып талкалап. Ал ак үй мына жерде отурган аксакалдардын, мына аксакалдын жайкалып отурган аксакалдардын эмгеги, булардын эмгегин баалаш керек. Булар иштеп атканда биз жарык дүйнөгө келеле келек. Булардын пешинесин сыгып
кара тер тамчылатып жасаган эмгегинин аркасында курулган ак үй. Ак үйдү талкалаганың бабаларыңдын пешенесин жарган менен бирдей. Кагаз өрттөндү. Компьютерде эмне күнөө? Субханаллах. Мынча акмак болбосок. Бима кану яснаун. Алар өздөрү жасаган акылсыздыгы, чектен ашкандыгы, аңкоолугу менен Аллах аларга жан дүйнөнүн, эс акылдын, адеп ахлактын ачкалык кийимин кийгизип койду. Алар эми аны чечмейинче, жан дүйнөсү ачка боюнча, мына жерде тоодо, ала тоодой болгон байлыкты коюп койсоң дагы тойбойт алар. Мынеке Аллах Таала кандай кылып мисал келтирди бизге. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. İnnallah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Sadakallahul azim. Ar bir qom, jeke insan, bir üybülü kalıptanıp kalgan, malınıp kalgan, balit, ıpılas, kılık, joruğunan bir otolu soğurulup çıkıp en mıktı adep, ahlak, imanga, kuluk münözgö ötüp özgörmeyince Allah aytadi. Men alarga mıktı özgörүү жашоо бербейм деп атат. Biz özübüz özgөрүшүбүз керек. Жан дүйнө, ички дүйнө, аң сезим, эс акыл өзгөрсүн. Түшүнүк өзгөрсүн, пикир өзгөрсүн. Muaviye radıyallahu teala anhu emne деп атат. İyyakum vel fitne. Dürbölөңдөн абайлагыла. Dürbölөңдөн абайлагыла. Топolоңдон абайлагыла. Fala tuhimmu biha. Dürbölөң чыгарууга камылга кылбагыла. Чыгып аткан дүрбөлөңгө кошулбагыла. Ээрчибегиле деп атат. Fa innaha tufsidul ma'isha. Анкен ушул дүрбөлөңдөр адам баласынын таттуу жашоосун уксус ширин нерсеге кошулгандай кылып бузуп коет, дамын. Бал жеп атасыз, уксус төгүлүп кетти. О, кандай сон деп жеген барбы? Wa tukaddiru an-ni'ma. Тынчтык деген байлыкты кирдетип таштайт. Wa turithu al-istisal. Төмөнгө түшүүнү, чөгөлөтүүнү. İnsandın çögölöş emez. Ekonomikanın, ilim bilimdin, agartuunun, imandуулуктун, adep ahlактын talkalanışını alıp kelet деп атат. Mına azır WhatsApp деген bir bala çıktı. Жақшы жағы дағы бар, жаман жағы дағы бар. Ha дегенделе сиздин WhatsApp'ка келип атат. Facebook açсаңар, тияка чыгыла калгыла, бияка келе калгыла, мынте коелу деп атат. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. Ya eyyuhellezine amanu İza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sadaqallahul azim. Ey imandular! Egerde sizlerge kimdir biri bir kabar alıp gelse, al malumatı taktavay turup işenbegile, taktagıla. İşenbegile, hakikatka çıkarıp koybagıla erçip. Taktavay turup bir neseni jasap alıp, erten al koğunun aldında şıldın bolup, osol bolup kalbagıla деп атат Allah Taala. Şunday bolup atабызда. Manjılar men esepteginde bir 5-6 gana partiyanın liderlerini erçip alıp ак үйдү talkaladık. Birösü kaytış bolup ketti. Birösünün kolu julundu. Kaytış bolup ketken Ümit degen balаны geçe жерге berdi Leylek rayonunda bir ayılında. Bardı uşul jerdegi partiyanın liderleri barıp janazada turdubu. Birös toprak töktübü, Kur'an okudubu, jardan berdibi, bere algan jok. İnnan nas İza ra'ul munkar la yughayyiruna awshaka Allahu an ya'umahum bi'iqabih. Egerde adamlar qaysi bir özünün qada saltına, şariatqa, ürp adatına, nark nasiline dal kelbegen jat görünüştü görüp turup dagı dep kol şiltep koya turgan bolsa, Allah Taala kol şiltegenderdi dagı bарын birday azapka giripter kılat. Çıkkıla degendi, çıkpagıla dep kaytargıla. Bolboyt barbagıla dep. Mına бүгүн dagı bolat dep atat. Barbagıla andan görüp mına jumadan çıkkandan үйгө ketip kalala. Bir ötüp ketip artıp bir mınдай bir şıkala bir başbak ötüp keteyli desең dagı kıyamat dostlarga koşulgan insan katары жооп бересиң. Allah Taala bizde estağfurullah billah. Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna 'anil munkar ve tu'minuna billah. Sadaqallahul azim.
Ең алгач өзүңөр Аллах Тааланын бир бар экенине ыйман келтирип, жакшы ишти жасап, аны бирөөлөргө жасатып, жаман иштен өзүңөр тыйылып, анан башкаларды ал жаман иштен тыйган адамдар үчүн жөнөтүлгөн эң мыкты коом болдуңар деп Аллах мактап жатса, Аллахтын мактоосунан чыга калып биз балиптенип атабыз. Келгиле, чыгып аткандарды бас, иним, бас, кеттик үйгө деп колунан тартып кетип калгыла. Качангаcha биз ак үйдү талкалайбыз? Качангаcha биз кошун өлкөлөргө шылдың болобуз? Мекен ал менин байлыгым. Мен мекендин байлыгы. Баарыбыз ушул Кыргызстан деген өлкөнүн байлыгыбыз. Кыргызстан баарыбыздан байлыгыбыз. Мен өзүмдүн чөнтөгүмдө акчамды, айлыгымды, 1000 сомду түкүрбөйм да ага. Түкүрбөйм да. Тыйыныма да түкүрбөйм. Анткени аны мен бешене терим менен алдым. Бул ак үйдөгү бешене терим менен салынган биздин байлыгыбыз. Ак үйдү сындырган, бүлүндүргөн, өрттөгөн, жырткан, түкүргөн, ал өзүнүн бабаларынын бетине түкүргөн менен бирдей болуп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям талап тоноочу, ла янтахибу нухба. Талап тоноочу бул деген мародер деген. Мародер. Талап тоноочу мародерлук кылып аткан учурда анын жүрөгүнөн ыйман чыгып кетет. Ошол учурда гана мародерлук кылат деп атат. Талап тонойт деп атат. Ыйман болса ал кайтып кетет эле да. Эгер ошол ыйман чыгып кетти, талап тоноп атат, уурдап атат, байкуштар койгулачы биз кредит алган элек, бала чакабыз бар, карызыбыз бар, койгула чыга кылайын десе болбой, талап тонуп чыгып кетти. Ошол учурда өлүп калса эмне болот? Ыймансыз өлүп атат. Жаштар, балдар ыймансыз өлүп калып атат, Кудай сактасын. Айтуу, сүйлөө, жөн гана кол шилтеп, кыйкырып жеткирүү бул 10% гана жете турган болсо, үлгү катары туруп, басып, ошол жерге баскыла деп жетелеп чыгып кетүү, бул 90% таасир берип пайдасын берерин дүйнөлүк статистикада азыр кыйкырып атышат. Келгиле үлгү бололу деп. Мисалы мынеке, мен эртең менен чыкканда жумага чыгам, сабакка барам, түз эфир кылам, сабак жаздырам, тияк барам, бияк барам деп чыгам. А кеч барганда сурашат үйдөгүлөр менден. Жубайым сурайт, ул кыздым, кандай болду дейт, мындай тигиндей деп айтып берем. Эми азыр мынеке, пикетке чыгып аткандар. Мага бир бата берип койбойсуңарбы? Бир 10 келсе урдай келейин деп чыгып атабы? Жакшы бир көтөрө келе берейинби, бир мындай плоский экран телевизор? Канагайбы? Болду, анда мен бүгүн бир плоский экранга бир дуа кылып койбойсуңар бир, барып келейин, деп чыгып атабы? Кадимки ишке кетип барткандай кетип бартат да. Ушундай болуп атат. Бул үлгү. Эртең небереңе эмне деп айтасың? Ата, мына жериңиз мындай кесилип кеткен. Ата, мына колуңуз үзүлүп кеткен. Ата, мына жериңиз эмне жарылып калган десе, балам. Тим эле бир тоону томкоруп, ойдомкоруп келгендей сүйлөйсүң да эртең, мисалы, 50 жылдан кийин. Мунун өтө чоң таржымалы бар да, бай. Аны чекеңди сен айнекке сындырып алгансың. Сыйрытып кесирип алгансың, телевизор талашып атып. Тонойм деп атып. Эмне деп айтабыз? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana iza qadima min safar fanazara ila juduran al-Madina awda'a asra rahilata. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem safardan kaytıp Madina'ga girip Madina'nın üylörünün çatırı, dualdары görünüp kalgan uçurda tösünün jıloosun koya berçile, şıpıldap kalçele. Egerde jөө bola turgan bolsa özü şunçalık şaşıp kiret ele. Mekenge bolgon, жашаган жерге болгон кадыр урмат, сый урмат, сүйүү, ашыгуу, шашылуу, ышк. Биз эмне кылып атабыз? Биз чуркап барып сындырып атабыз. Биз чуркап барып тоноп атабыз. Чуркап барып өрттөп атабыз. Ушул биздин Меккенге болгон сүйүүбүз. Анан эле патриот болуш керек. Анан Меккенди сүйүү ыймандан деген сөздөр жаттап алганбыз. Патриот болуп ал аккар жамынган тоону элестиктен калпакты кийип алып, сөгүнүү, урдоо эмес. Патриоттук деген ички сезимди өзгөртүү биротола. Мекен десе анча эле маани бербеген инсандар бар. Пайгамбарыбыздын ордундагы сахабалар, табииндер, андан кийинкилер, мына биздин бабалар. Сахабалар сапарга чыкканда, күрөшкө чыкканда, алыска, соодага чыкканда алтайлап куржунуна бир эки кочуш топуракты алып жашаган жеринен бир жакшынакай идишке салып куржунун бир бурчуна гүл азыгын бир бурчуна коюп койчу эле.
Табиғи деп. Биздин дагы бабаларыбыз айткылачы, мына аталар айткылачы кагылайындар. Жада калса кызын турмушка берип жатканда себине бир уч топурак кошуп берген. Аны көпчүлүгү кызы мен мынеке кеттиң, эми өлүп калсаң мына биздин кошо турган топурагыбыз деп айткан экен дейт. Андай эмес. Кызым кагылайын. Бизди сагынганда, мекенди туулган жер мына жерде сагынганда, мына топуракты жыттап, сагынычыңды бир аз өзүнө тартып ал. Сагынычыңды кетир ушуну менен деп берген. Мына мекендин кадырын ошолор билет. Мекендин кадырын азыр Россияда, Америкада, Кореяда, Германияда жана башка өлкөлөрдө жашагандар жазып атат, мага чалып атат. Барыбызга эле. Эмне болуп атасыңар? Тынчтангылачы, жаман жүрөк сыздап атат. Кетип калгым келип атат. Шунчалык ушул эмне кылышымды билбей калдым деп ыйлап атышат. Мекендин кадырын ошолор билип атат. Биз билбей атабыз. Мына мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мекендин кадырын бир уч топурак менен эмес, угуп туруң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына Хазрат Али келди. Көзү ооруп калган эле. Көзү чылпактап бир аз ооруп калды эле. Пайгамбарыбыз эмне деди? Пайгамбарыбыз бисмиллах деди. Карап тургула. Бисмиллах деди дагы, сөймөйүн көтөрүп туруп, тилин чыгарып шилекейлеп туруп, бисмиллах деп шилекейлеп туруп. Бириqati ba'dina. Мына кээ-бирлерибиздин мисалы менин шилекейим менен, ва турбати ардина, жерибиздин ушуга илешкен топурагы менен, лияшфи бихи сакимана, я Рабби, жада калса ооруларыбызга өзүң шифа бересиң деп Хазрат Алинин көзүн моментип сүйкөп койду эле, айыгып калды. Карабайсызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир ош топуракты эмес, шилекейге илешкен топуракты, шилекейге илешкен мекендин топурагын шыпа катары колдонуп атат. Шыпа катары колдонуп атат. Кагылайындар, мекендин топурагы бул, шыпа бул. Ушундай болгон жерде түкүрүп, бүлүндүрүп, сындырып, өртөп атабызбы? Мекен ал анча-мынча жеке кызыкчылыгын көздөгөн партиянын лидерлерине керек болбосо керек, бирок мага керек. Ошон үчүн азыркы заманбап илимпоздор, балким дарыгерлер отургандар ошол сапта азыр. Кимдир, кайсы бир адам башка өлкөгө барса, же башка шаарга барса, ич өтүп, кан басымы көтөрүлүп, тамак сиңбей, ичи көп кыйнала берет. Ошон илимпоздор айтып атат. Барары менен ошол жерде өндүрүлгөн айранды сурасын. Башка өлкөдөн келген айранды эмес, ошол аймакта өндүрүлгөн айранды сурасын. Бул деген ошол аймактагы уйлардын айранын сурасын. Болсо уртап койсун, ичи көппөйт, ичи өтпөйт, ичи суюлбайт. Эгер болбосо, ошол аймактын таза топурагынан сөймөйүн шилекелеп туруп, бир малып туруп, жутуп койсун, бүт баары токтойт деп атат. Карабайсызбы, не деген мыкты кеңеш. Караңчы, керек болсо мекендин сөймөйдүн үчүн илешкен анча-мынча чаңы дагы биз үчүн эң мыкты кымбат нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ин камати саату ва бияди ахадикум фасила, фа ин истата'a ан ла якум хатта ягрисуха фальяф'ал." Пайгамбар эмне деди? Колуңарда көчөт болуп, көчөт кадимгидей. Алманын көчөтү, розанын көчөтү, ашпуруттун көчөтү, өрүктүн, шабдалынын көчөтү турса, колуңарда кармап туруп, ошол учурда кыямат болуп калыптыр деп уксаңар, эккенге кадыр болсаңар, эккенге кудурети жетип турса, эгип кал деди. Бул эмне деп атат? Бул мекениңди көрктөндүрүп кала бер. Ушул мөмөлөшүнүн, гүлдөшүнүн бирөөгө пайдасын беришин сен күтпөй эле кой. Эктиңби, өлкөңдү гүлдөткөнгө, көрктөндүргөнгө салым коштуң, сообун үзүрүн кыямат Алланын алдынан табасың деп атат. Кыямат болуп атса дагы көчөтүңдү эгип кое бер дегенден кийин бүгүнкү өлкө бизге керек да кагылайындар. Асилул Гыфари Маккадан Мадинага келди. Айша энемизге жолукту. Айша энемиз: "Асил, Мекке кандай азыр?" деди эле. Мекке деген жылгалары көктөм болуп, сонун болуп, анча-мынча гүлдүү чөптөр өсүп, сонун болуп калды. Кокту колот жылгалардан кадимкидей эле чөптөр көрүнүп, көгөрүп, агарып калды. Айша энемиз айтты: "Анда тура тур, азыр Расулла келип калат, Расулла менен бир учурашып ал" деди. Аңгыча болбой пайгамбар келип калды. Пайгамбар учурашкандан кийин эмне деди? "Я Асил, кейфе ахитта Макка?" Мекке кандай айтчы деди. Ал айтты: "Я Расулалла,
Мекке ушундай. Жылгалары, коктук олоттору көк-мөк болуп, изхир деген чөптөрү аябай бутактап, шактап, жамгырдан улам, өзөндөрдөн суу агып, чөптөр, камыштар, бадалдар сонун болуп көктөп калды да десе, пайгамбар хасбуга я асил, ла тухсинна, болду. Мени кайгыга салып бердиң. Киндик кан тамган жеримди сагынып кеттим деп пайгамбар токтотуп койгон. Карачы, Мекенге болгон сүйүүсүн пайгамбар. Болду, узартпа деп атат. Не деген мыкты үлгү. Качангаcha биз ушинтип бирөөлөргө шылдың болуп жүрө беребиз. Болсоңор ушундай болгула. Бирөөлөр бизди мактап койсо өзүбүзчө. Мына Кыргызстандагы окшобойсуңарбы? 2 саат алып коет десе, биз жөн эле баягы ялаңташ болуп жүрөбүз. Мактап койсо эле. Жаш балдарды мактайт. Мен бала мынордон секирип өтүп кетет десе, байкуш көкүрөгүн сыйырбат ошол жерден секирип өтөт да, биз ошого окшоп атабыз. Булар 2 саат алып коет азыр. Десе, муналар 2 саат деп атат, биз 1,5 саат алып койбойлубу? Деп атып бир күн түгөнүп калбайлы. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кана юхиббу Айша. Пайгамбар Айша энебизди сүйчү. Айша энебиз аялы катары, жубайы катары аябай жакшы сүйчү. Ва юхиббу абаха, кайнатасын жакшы көрчү. Ва юхиббу Усама деген кызматкеринин Зайдтин баласын Усаманы аябай жакшы көрчү. Ва юхиббу сибатайхи, эки небересин Хасан Хусайнди жакшы көрчү. Ва юхиббул халва вал асал, шириндикти анан балды жакшы көрчү. Ва юхиббу жабала Ухуд, пайгамбар Ухуд тоосун жакшы көрчү. Ва юхиббу ватана, пайгамбар Мекенин сүйчү. Көрүп коюң, пайгамбар Мекенин ардактап сүйчү, сыйлачу. Демек, Мекенди сүйүү ал пайгамбардын сүннөтүнөн экен да. Бүлүндүрүү, сындыруу, демек ал пайгамбардын сүннөтүнө каршы келет экен да. Кагылайындар. Намаз окугандардан эмес, намазды тургузуучулардан болойлучу. Намаз окугандар жүрөт кече мисалы аянтта. Намаз окуган жигиттерди көрүп калдым кече барганда. Намаз окуп жүрүшөт алар. Мешитке намаз окушат, бирок тияка барып сөгүнүп, кагынып, топко кирип алып намаз тургузгандар, алар жашоосунда дагы намаздагыдай жашайт. Эч кимди түртпөйт, эч кимге сөгүнбөйт, бүлүндүрбөйт, сындырбайт, урушпайт, урбайт. Намаз тургузуучулардан болойлуч, кагылайындар. Карабайсызбы? Илгери өткөн доордо падыша туурундагы, коноргосундагы өзү үйрөткөн бүркүттү чакырып, эй бүркүт, тимеле кое берсем, көккө оболоп чыгып, ары жакты бир карап, бул жакты бир карап, аябай айланып учасың, Жер шарын мейкиндиктен көргөн кандай сонун, канча жерди басып өттүң. А мен падыша болсом деле мына тактымдан жылбайм, истесем көрө элекмин. Мындай кылбайсыңбы? Мени бир шаар кыдыртпайсыңбы? Өлкө кыдыртпайсыңбы? Уч жердин эң мыкты, жердин сорусу деген эң мыкты жерин алып барчы. Бир ушул рахаттанып, бир кыйкырып, рахаттанып, кенен керилип басып, кенен дем алайынчы. Бүркүт учту. Аркасынан падыша жан жөкөрлөрү менен ат, төө, качыр эшектерди минип алып жөнөштү. Бара жатып, аля шавати эл-бихар, деңиздин бою шунчалык мыкты, шалба, толкуну, сыдырым жел, сонун жер экен. Ушул жерге коно токшойт десе конбоду, кете берди. Андан кийин токой, ушунчалык мөмө, өзөндөр, ал жерге да токтободу. Акыры хатта хаража сахра, ошентип жүрүп эрмен чөлгө чыкты. Өсүмдүктөн эч нерсе жок. Жылан, чаян, кескилдирик. Ме кайнаткан аптаптуу ысык. Аягында келип, хатта иза балагал бази кимматал жабал, бүркүттө аккары жок, какшып калган аскалуу тоонун үстүнө келип конду. Айюхал малик, хахуна аджмал буқа'ил ард. Бүркөт айтып атат, эй падышам, жердин сорусу, жердин эң мыктысы мына ушул жерде. Падыша женне жунунул. Падыша жинди болуп кете жаздады. Эй акмак, Ой, деңиздин жегинен өттүк. Өзөндөрдү кечтик, токойлорду араладык, мөмөлүү дарактарды аралап өттүк.
Келіп, ушул бу сен мактаган жер? Бул эмне деген аңкоолук? Мындайыңды билгенде мен сени тууруңда, коноргоңда мен сенин башыңды алмакмын. Бул эмне мени көкүтүп, тууруңа кондуруп, мен жасалмай эт берип, курсаңды тойгозгондугум үчүн ушинтип шылдыңдап атасыңбы? Бүркүттүн жоонугу. Бүркүтчөлүк болбойлубу кагылайындар? Бүркүт ошол учурда падышага аябай катуу таасир берүүчү жооп берди. Хада макан улитту фихи. Падышам, бул жер мен үчүн берметтен кымбат, анткени мен ушул жерде жарык дүйнөгө келгем деди. Мен ушул жерде жарык дүйнөгө келгем. Ушул жерде балапан болуп, темир канат болуп, ушул жерде ойкуп, кайкып, учуп, ушул жерде балапан, темир канаттык учурум ушул жерде өскөн. Мына силер мени кармап алып, туурума кондуруп, ушинтип кыйнадыңар. Мына мен үчүн жердин сорусу, жердин эң көрктүүсү мен үчүн ушул кымбат. Ошол үчүн Хазрат Умар ибн Хаттаб радияллаху таала анху халифачылык доорунда мурда да айткам, азырда айтайын. Те арабийни, те чөлдө жашаган арабийни Мадинага алып келип туруп, келгиле, ушул жерде жашагылачы, ислам маданияты менен, коом маданияты менен бирдей айкалышып жашагылачы деди. Bir aydan keyin bayağı Arabi katı uğurup kaldı. Dariger артынан dariger alıp gelip tacaştı. Akırı Hazreti Umar akırın girip kağılayın. Murda oğru itbelen dedi. Yok. Murda şunday oğru menen oğrugan belen. Yok. Munday oğrugan emesmin dedi. Murda oğrusan bir dar içet belen. Arganda dar içetilem. Hazır kanday dar için gelip otar. Hiç kanday. Munday oğrup görgün emessin be. Yok, bu birinci oğruşum dedi. Hazreti Umar soradı. Meyli. Hazır uşul tapta emne jegin gelip atat, emne içkin gelip atat. Aytçı, emneni kalıp atasın, aytçısın alıp geleyin dedi. Bayka Arap etti, alıp gelespi dedi. Alıp gelem dedi, emneni kalıp atasın. Özüm yaşagan çöldögü, özümden kindik kan tamgan jerdegi, öskön jerdegi çöldögü, tönün kığının, eski kığının jıtın jıttagım geldi dedi. Mına, oşonu ısırık kılıp küygüzüp koyup jıttasam, şunday sonunu rahatlanam. Alıp gelişti oşonday kıldı, turup ketti ordunan. Tuğulgan jerdin toprağı altın de bekir aytılgan emesti kakılayınlar. Meken biz üçün gerek. Kegile, bizge Allah Taala ынтымак berdi, tınçlık baylığın berdi. Janaga aytkanday, oşolordu gözübüzdü may basıp görübey kalıp, Allah Taala açarçılıktın, jan dünönün açkaçılık kiyimini giyizip koybaсын. Piketke aralaşpay, sabırдуулук менен, ар кимди ээрчий бербей, ынтымак, токтоолук менен biz барын жеңип келгенбиz, дагы жеңе беребиz иншалла. Амин. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Assalamu alaykum.